Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah talam jardam menen İbn Kayyim rahimahullah'nın Dart jana Dawa деген китебин улантабыз. Күнөөнүн акыбетин, кесепетин, балесин, күнөө менен адам баласы болгон мамилесин эскерүүдө биз жалпысынан билдик. Адам канчалык Аллах Тааламга жакындап, сооп иштерди жасап, буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолунда жүрүп, сүннөтүн бекем карманып, Аллах түшүргөн китепти, Куранды окуп, ага амал кылып жашаса, ошончолук адамдын жүрөгү тазарып, көкүрөгү кеңейип, керек болсо уккан кулагы, көргөн көзү тунарып, жашоосунда береке, ырыскысы кеңең, жан дүйнөсү тынчтыкта, айтор кандай бакыттын түрү болбосун, бүттүгүн ушул нерсеге Алла Таалам ибадаттын рахатына койгон. Адам канчалык ибадатта, буйрукту аткарган сайын ошончолук кайсы гана бакыттын түрүн айтпа, кайсыл гана бактылыктын абалын айтпа, ушул ибадатта бар. Керек болсо айрым сойлух адамдар айткан, эгерде бейиште ушул рахат болгон болсо, анда ал өтө бактылуу жай экен деп. Ошол түнкү намаздагы окуган тахажжуд намаздын рахатын сезишкен, зикирдин рахатын сезишкен, Куран окуунун рахатын, ибадаттын, Аллахка жакындоонун лаззаты, таамы өзгөчө болорун билген. Ал эми ушуну карама каршылыгы эле күнөөнүн балеси, күнөөнүн акыбети, жамандыгы бул дүйнөдө деле адамга ал жан дүйнөсү кысылып, көкүрөгү кысылып, жүрөгү тарып, көңүлү түшүп, ар кандай кайгы капага, сарсанага, стресске, депрессияга, керек болсо мүнөзүнүн өзгөрүшүнө, айтор жашоодогу бүт бакытсыздыктын белгилери, бөлүктөрү, түрлөрүн бардыгын эмне койгон? Кимде ким Аллахка тоң моюндук кылган, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчибеген, Аллах Тааламдын буйруктарын аткарбаган, тыйылган нерселерден тыйылбагандарга ошондой бүт караңгылыктар, тардыктар, кыйынчылыктар үстүн каптап кете берет. Мына ошолордун түрлөрүн эскерип, аларга берилген нерселерден рахат алышпайт, алган ырыскысынан дагы көңүлдөрү тынбайт дейт. Бул кимдерди айтып атат? Жана күнөөнүн үстүндө тобо кылбай жүргөн адамдарга. Мындайча айтканда, түнөк таба албайт, рахат да таба албайт, тынчтык да таба албайт. Ырыскы берилип атса деле жашоосунан, жанагы өлгөн денедеги жара оорубайт деп мурунку алымдардын сөзү эскерген. Мына ошондой аларга эскертүү, насааттар эч кандай жардам бербейт, жан дүйнөсү түнөк таппайт деп. Кордук кимге жеңил көрүнсө, мындайча айтканда күнөө иштикке кирип кетүү кандай жеңил болуп аткан болсо, бунун сүрөтү кадимкидей өлүп калган адамдын жарасын баскан сайын ооруну сезбейт го. Мына ошондой адам күнөөгө малым калса, ошо күнөөнүн кандай жиркеничтүү экенин, кандай адамга зыян экенин, жана өлүктөгү жараны кармаганда өлүк адам сезбегендей эле күнөөгө малынып калган, тободон алыс, истигфардан алыс, бул нерсени таштайын деген ою жок адамдын абалы ушундай дейт да, мындай. Басып жүрсө дагы өлүк адамдай. Өлгөн адамды урсаң сезбейт, билбейт. Ошол сыяктуу эле күнөөкөр дагы адам насыйкаттан таасир албайт. Аллах Таалам Куран аяттарынан. Ал зикирден такыр таасир албайт, себеби анын жүрөгү өлгөн. Бул жалгыздык күчөгөн сайын, мындайча айтканда күнөө күчөгөн сайын ал жакшы адамдардан жана алардан алыстай берет, жыйындарынан, отуруштарынан. Ал алар менен отурганды дагы, сөздөрүн укканды дагы, шериктеш болгонду дагы жактырбайт, жүрөгү кысылат. Ал өзүнө окшогон күнөөкөр, бузуку, ошондой жолдошторду, ошондой шериктерди табат. Себеби ошолордун сөзүнөн рахат алат. Мурунку алымдар айткандай, канаттуулар өзүнө окшош түрмен жүрөт. Куштар менен, каргалар менен. Ушул белгилүү адам дагы өзүнө окшоштор менен жүрөт. Эч убакта күнөөкөр жүрөк, таза жүрөк, бир кара жүрөк менен дос болуп жакындаша албайт, тырдаша албайт, чер жаза албайт, түнөк таба албайт, бирге отура албайт, кыйналат, кысталат. Ошон үчүн баягы досуңду көргөс, сен ким экениңди айтайын деген ушул. Адам өзүнө окшош алкаш менен жүрөт, уру менен жүрөт. Себеби адам жалгыз жашай албайт, белгилүү. Ага сөзсүз чөйрө керек, жолдош керек. Анан жанагы тободон алыс, күнөөдөн жакындап малынып калган адам өзүнүн аялы, балдары, жакындары жакшылыкта жүрсө деле, керек болсо ошолордон дагы өзүн жат тутуп баштайт. Ошолор айлана чөйрөсүндө жүрсө деле эмне? Өзүн жалгыздыкта сезет. Себеби алардын жүрөгү менен бирге биригей албагандыктан. Жакшы адамдар менен бир үйдө жүрсө деле кыйналат. Сүйлөшүүдө кыйналат, бирге отурууда кыйналат. Керек болсо өзүнүн аялынан дагы, туугандарынан дагы жат сына баштайт. Түнөк таба албайт. Мурунку сахаба табийиндердин сөздөрү бар. Мен кээде билем, Аллах Тааламга тоң моюндук кылып,
же бир күнөөгүнө түшүп калганда ошонун асарын, ошонун таасирин үй бүлөмдөн сезем дейт. Минип жүргөн атымдан керек болсо, же болбосо өмүрлүк жарымдан дейт. Мындайча айтканда аты кашаң болсо, жакындары кол астындагыларга буга айбаты кетип, сөзү таасир бербей, сөзүн укпай, ошондой тоңмоюндукка барганды көрдүм дейт да. Ошону көрчүм дейт. Ошон үчүн адам баласы Аллах менен болгон мамилесин канчалык жакшылыкта оңдогон сайын жашоосу да ошондо оңдоло берет. Бул белгилүү нерсе. Аллах Таала Мариям сүрөсүндө айткандай, 96-аят: «Инналлазина аману ва амилус солихат саяджалу лахумур рахману вудда». Ыйман келтирип амал кылган адамдарга, солих амал, Райымды Аллах аларга эмнени берет дейт? Түнөк таап берет, сүйүнүч берет, кубаныч берет, сүйүү берет, жакындык берет. Күнөө таап жүргөн адамдын жүрөгүндө кубаныч табылбайт. Ошон үчүн байкасаңар, жанагы урдап жүргөн, Кудай сактасын, бир кылмыш кылып жүргөн, адам өлтүргөн, кыянат кылып жүргөн адамдардын жүрөгү түнөк таппайт. Ошончо акчаны топтоп жыйнап алып качып кетсе деле, бир аралга апарып ушунун баарын эс ал жырга десе деле, уйкусу да тынч эмес, жан дүйнөсү да тынч эмес. Баардыгы кол алдында бар, бирок Аллах Таалам тынчтыкты алып койгондуктан башына келген бүт жакшылыктардан адам рахат таба албайт. Телегей тегиз болсо дагы ошол нерседен билинет чыныгы бактылык адамдын жүрөгүндө. Ошол жүрөгүндө болгон ыраазычылык, жүрөгүндө болгон токтук, жүрөгүндө болгон каниеттик, жүрөгүндө болгон шүгүрчүлүк, жүрөгүндө болгон Аллах Тааламга болгон ыраазычылыгы. Эгер мындай бакытты жүрөктөн алып койсо, дүйнөнүн баарын колуна уштап берсең дагы, ал адам бактылыкты сезе албайт. Адам канчалык такыбалыкта жакшыта жүргөн сайын, көзү дагы, кулагы да тунарат, жүрөгү кеңейет, көкүрөгү кеңейет, жүрөгү тазарат. Керек болсо акылы да тунук болуп баштайт адамдын. Жүзүндө нур пайда болот, сөзү да таасирлүү болот, акылы дагы курч болуп баштайт. Аллах Таалам Хадис сүрөсүнүн 28-аятында: «Я юхаллазина аману», эй Аллахка ыйман келтиргендер, Аллахтан коркула, ал мен жиберген элчиме ыйман келтирип моюн сунгула. Ошондо Аллах Таалам силерге нур берет деп. Ошол нур менен силер басасыңар дейт. Мындайча айырмалап каласың, акыйкатты жүрөгүңөр көрөт. Күнөөңөрдү кечирилет, Аллах Таалам силерге райымдуу, мээримдүү деп. Караңгылык берет деген жок, нур берет. Ошо менен адам ак менен караны, жакшылык менен жамандыкты айырмалап калат. Ошо нур менен басып калат. Мындайча айтканда жүрөгүндө тынчтык, токтук, түнөк табат, көкүрөгү кенейет. Ал эми күнөөдө жүргөн, бузукулукта жүргөн адам дайыма көкүрөгү караңгылыкта, кысылууда жүрөт, Алла сактасын. Мындайча айтканда күнөөнүн дагы бир кесепеттеринен бири адамдардын иштеринин, адамдын иштери, амалдарынын оорлоп кетиши. Жашоосу да оорлошот. Кайсы ишти баштабасын, кайсы ишке киришпесин, ал иш жабык, же өтө кыйын болуп калат. Ким Аллахтан корксо, Аллах анын иштерин жеңилдетет. Ал эми такыбалыкты таштаган болсо, Аллах Таалам ишин оор кылат. Ушундай эле карама каршылыгы да мааниси. Аллахка жакындаган адамдын ишин жеңилдетсе, Аллахтан алыстаган адамдын ишин оорлотот. Аллахка жакындаган адамдын ишин ачса, Аллахтан алыстаган адамдын ишин жабат. Ошентип да бул да Аллах Таалам адамга сигнал берет, эскертүү берет. Кулум өзүнө кайтарып экен деп. Таң каларлык нерсе дейт. Адам жакшылык менен пайда жолдорунун өзүнө жабылып калганын көрөт. Ал эми алар эмне себептен жабылганын өзү түшүнбөйт. Түшүнгүсү да келбейт. Ошентип кеңкелес болуп, кайдыгерликтин үстүндө жүрөт. Күнөөнүн дагы бир зыяны, жүрөктүн чыныгы караңгылык каптайт. Адам аны түнкү капкара караңгыдай ачык сезет. Жүрөк ачылбай калат. Нур, жанагы кенендик деген жок. Мындайча айтканда жанагы күнөөнүн караңгылыгы жүрөгүн каптап баштайт. Күнөөнүн караңгылыгы жүрөгүн ушундай каптайт, караңгылык кадимкидей, жана көзү көрбөй калгандай. Көзү көрбөгөн адам эмне кылат? Жолду айырмалабайт го, мына ошондой болуп калат деп атат да. Ал эми ибадат бул нур деген ошол. Илим нур, ибадат нур, акыйкат нур, жакшылык нур, сооп иш нур, пайгамбардын жолу нур деп айткан ушул. Булардын карама каршынын баары караңгылык. Караңгылык күчөгөн сайын адамдын адашуусу дагы күчөй берет. Сөзү да тетир боло берет, амалы да тетир, жүрөгү да тетир. Себеби жүрөк, жүрөккө карап амал адамдын абалы өзгөрө берет. Ошого карап ээрчип кете берет. Акыры бидаттарга, адашууларга, өзүн жок кылуучу иштерге адам башы менен кирип кетет. Бирок аны өзү байкабайт. Керек болсо, мен туура жолдомун дегенге чейин барыш мүмкүн. Ошол караңгылык каптап калганда, жана айырмалабай калат деген ошол. Мен бакыттын жолунда баратамбы, же бакытсыз жолдо баратамбы, туура жолбу, туура эмес жолбу, ага айырмасы жок. Бул түнкү караңгыда жалгыз басып жүргөн сокурдай керек болсо абал. Караңгылык күчөп отуруп көзгө көрүнөт. Андан соң жүзгө чыгат. Мындай айтканда, жүрөгү караңгылык, анан көзгө чыгат. Көзгө тебет деген сөз чыгат деген. Көзү да жана караңгыдагы сокурдагыдай
көрбөй калганга чейин барат. Көзү көрүп турса деле. Жана көрүп туруп көрбөгөндөр ошол, угуп туруп укпагандар ошол. Андан соң бул не дейт? Керек болсо андан кийин жүзгө чыгат. Жүз деген бетине чыгат деген сөз. Анын бетине чыгат, акыры ар ким көрө турган кара такка айланат. Ошо бузук иштин бузуклук бетине чыгат да көргөн адам ырайымы суу экен, кебетең курсун деп кээ бирлер айтып атпайбы, мисалы жана бузукулукта иштеп жүргөн. Аллах таалам ошонун бетине чыгарып коет, Кудай сактасын. Ошон үчүн Абдулла ибн Аббастын сөзү бар, белгилүү. Сооп иштин, жакшы амалдын жүздө нуру болот, жүрөктө жарыгы болот, ырыскыда кеңчилиги болот, денеде күчү болот, жана адамдардын жүрөгүндө сүйүү болот деген. Керек болсо ошол адамды эмне башка адамдарда көрсө тартылып, жүзү жарык адам экен, нурлуу адам экен деп, мына таасири адамдын бетине чейин чыгат деген сөз. Кадимки жана кимде ким Аллахтан коркуп жакшылык иште жүрсө, анын ишин жеңилдеткендей эле. Бул Аллах Тааламдын уадасы. Ал эми кимде ким бул жолдо жүрбөсө, ушунун карама каршылык пикирин айтып атат да. Ушундай бузукулук иште жүргөн адамга эч кандай Аллах Тааламдын жардамы келбейт. Ал дайыма караңгылыкта, оорчулукта жүрөт. Бул жанагы аяттардан түшүнүп келип чыгат да. Аллах Таалам аяттарда айтты го: "Омайяттакиллахи яджаллаху махража". Кимде ким Аллахка жакын такыбалыкта жүргөн болсо, Аллах Таалам мага бардык кыйынчылыктан жеңилдикти чыгарып берет, ырыскыны күтпөгөн жактан берет деген. Но ошондой ушуна бир бале кыйынчылык келсе, Аллах Таалам жеңилдикти берет. Ал эми кимде ким коркпосо, башына бале келеби, кыйынчылык келеби, Аллах Таалам таштап коет. Наоборот, ошо кыйынчылыктар менен, оорчулуктар менен, кайгылар менен Аллах Таалам аны сынайт. Ошол жолдон кайтабы деп Аллах Таалам. Себеби адам токчулук менен кайтпайт өзү. Көбүнчө ошол жокчулук менен кыйынчылык келгенде башына келип эскелет да. Ошол эле ооруп жүргөн адамга кайра ырыскынын эшиги ачылса, ал кутургандан кутуруп кирип кетет да. Такыбалыкты таштаган адамдын иштери оорлоп калат. Андан да жаманы, ал бул оорчулуктун себебин билбейт. Керек болсо аны башкаларга күнөөнү оодарат. Ошондой абалга кептелип калат адам. Аны Аллахка кайтуудан, намазды баштоодон, күнөөлөрдү таштоодон деп көрбөйт да. Жакшылыкка кайтайын дебейт. Балким өзүнүн туугандарын, жакындарын, шериктерин, жашоодо бирөөлөрдү ошол абалын кептелип калышына айыптап, шылтоолоп жашай берет, Кудай сактасын. Бул дагы бактысыздыктын белгилеринен. Мага бул кыйынчылыктын келишине тигил адам себепкел болду, тигил адам жумуштан алып салды, анан тигил адам мени алдап койду, бул адам бербей койду дейт. Ал мискин билбейт, муну Аллах Таалам ушу күнөөсү аркылуу анын жүрүм турумунун айынан иштерин оор кылып койду. Иштерин жаап койду Аллах Таалам. Аллахтан экенин билбейт. Ар кимге шылтоолоп ушун жүрө берет дейт. Мына ошентип ошол караңгылыкта жүрөгү карайып, андан ары көзү карайып, эч нерсени көрбөй, анан жүзүнө чейин чыгып жүрө бергендиги ошол дейт. Ал эми таква адамдар болсо, жүрөктөрүндө жарыктыкта, нурда бөлөнүп, ар бир кылган жакшылыгындан рахат алып жашоодо, жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып, ибадатта рахат таап жашай берет. Бул күнөөлөр жүрөктү алсыратат жана денени да алсыратат. Жүрөктүн алсырашы айкын эле көрүнүп калат. Күнөөлөр аны улам алсырата берет. Акыр жүрөктүн алсыра бергенде эмне болот ба? Сезгичи. Жүрөктүн сезүү деген сезим өлөт да. Өлүк жүрөктөй болуп калат да. Толук өчүп калат жүрөк. Анан бул нерсе денеге тебет. Ал эми дененин алсырашы жүрөккө байланыштуу болот. Кимдин жүрөгү алыс болсо, денеси да алыс болот. Жүрөккө байланыштуу. Анан бул учурда ибадат кыла албайт, уга албайт, көрө албайт, ойлоно албайт, аят хадистерге ой жүгүртө албайт. Ар бир ибадат ал адамга оор болот. Эң жөнөкөй мисалы багымдат намазына тура албайт. Ушинтип адам не? Жүрөк алсырагандан денеси да алсырап калат. Жүрөк күчтүү болсо, дене да ошончолук күчтүү болот. Жана кээ бир адамдарга карагыла, темир көтөрөт, тренировканы аябай шундук кылат, бирок багымдатка тура албайт. Денеси шундук күчтүү. Себеби ал адамдын жүрөгү алсыз да. Денесинин мышцаларын өстүрүп атат, бирок жүрөгү өлүп калган да. Ал эми күнөөкөр адам денеси күчтүү болсо дагы муктаж учурда эң алсыз адам болуп калат дейт. Эң керек болгон учурда анын күчү өзүн сатып салат дейт. Автор ушинтип белгилеп атты. Эмнеге бул мисалды айтып атат? Тарыхта билесиздер, сахабалар румдар менен күрөшкөн, перстер менен күрөшкөн. Анан ушул ислам душмандары алар өздөрүнүн көптүгүнө, күчүнө таянышкан. Биз деген көппүз, мына булар 10 000 аскер менен эле келип тура, биз 100 000 аскербиз керек болсо. Жеңебиз деген ушу күчүнө таянган, денелерине таянган, куралдарына таянган. Сахабалар, табииндер аз болсо дагы, 10 эсе аз болсо дагы ошондой согуштарды жеңишкен. Себеби сахабалардын жүрөктөрү күчтүү эле, ыймандары күчтүү эле. Ал эми румдарда, перстерде саны көп болсо дагы сапаты жок эле. Денелери күчтүү болсо дагы жүрөктөрү алыс эле да. Себеби ыйман жок эле да. Керек болсо булар
сахабаларды, табииндерди көргөндө эле жүрөктөрүнүн үшү кетип, коркуп мындай эле багынып берген да айрымдар. Биз жанагы шахватка умтулгандай булар ажалга ошондой умтулат экен деген да. Буларды жеңиш мүмкүн эмес деген. Өлүмгө, ажалга ушундай тике карап, ушундай эңсейт экен, биз жанагы тамакка, аялдарыбызга, шахватыбызга, кумарыбызга жулкунгандай булар өлүмгө ошондой жулкунат экен. Буларды жеңиш мүмкүн эмес деген. Мына ошол кезде өздөрүнүн күчү өздөрүнө кыянат кылды да. Шаардай болгон да, тарс десе жарылып кеткендей эле. Кыянат кылды деген ушул. Бул жерде Ибн Кайым рахимахуллах ушундай мисалдап атат да. Ал эми ыйман ээлери жүрөктөрүнүн, денелеринин күчү менен аларды жеңип чыгышты дейт. Жүрөгү күчтүү, денеси да күчтүү. Жана ошондой эле дагы күнөөнүн дагы кооптугу моюн сунуп, Алла Тааламга сажда кылып, зикир кылып, Куран окуу деген ал адамга тоодой болуп, оор болуп, өтө оор нерсе. Кыжалат боло турган нерсе. Мына бул дагы күнөөнүн жазасынан. Эгер күнөөнүн жазасы адамды бир гана ушул ибадаттан гана тосуусу адам билгенде, адам башкача мамиле кылмак да бул күнөө. Ушул эле жетиштүү болмок ушу бале катары. Монча сөздөрдүн баарын айтмак эмеспиз деп атат да. Ибадаттан рахат албайсың, Аллахтын жолунан түнөк таппайсың, Аллахка бараткан жолуңду жек көрүп каласың, жактырбайсың деген ушул эле балеси жетиштүү болмок дейт күнөөнүн адам баласы. Түшүнөм деген адамга. Рызкың тар болот, жаш өмүрүң кыска болот, берекеси болбойт деген жана канча деген балелердин баардыгын айтпай эле ушул эле нерседен адам кур калганын билгенинде аттиң айдайт. Адам күнөө менен мамиле кылган такыр башкача маани, башкача өзгөрүлмөк дейт. Оюн өзгөртмөк. Күнөөнүн дагы бир окшошу. Күнөөгө адам жеңил кара бергендиктен жашнакай ибадаттын, жашоодогу бактылуулуктун даамын сезбей калганы, канча деген бул дүйнөдө рахаттар бар. Аллах Таалам коюп койгон. Ошол рахаттан адамдын кур калып калганын сүрөтү дагы бир жанагы адамга окшош дейт. Бир адам ал тамакты эч нерсесин ылгабай, жаман жакшысын деп баарын жеп жүргөн адам дейт. Анан ушундай ооруга чалдыгат, ал адам көп тамактардан өмүр бою өлгөнчө кур калат дейт. Ачканда чоң өзүнө балени алып келет ба? Диета сактап атпай, эч нерсе эт жебеген адамдар бар өмүр бою. Канча нерседен кур калат. Белгилүү эле бир сууну, бир тамакты жеп өтөт. Мына ошондой дагы бир сүрөткө сүрөттөптүр автор. Ошол күнөөнүн үстүндө жүргөн адам бул дүйнөдөгү канча деген Аллах Таалам ушу ибадатка, жакшылык, өзүнө моюн сунууга койгон рахаттардан адам кур калып өтөт дейт. Алла сактасын. Фажир менен солих адамдын айырмасы мына ушундай деп эскерди. Дагы бир күнөөнүн дагы жашоодогу бул дагы өтө маанилүү белгилеринен күнөөлөрдүн дагы бир чоң зыяны адамдын өмүрүн кыскартат. Мындай ешкандай эрте өлүп кетет бул дүйнөдө. Жана өмүрдүн берекесин кетирет дейт. Кадимки жакшылык, сооп иш, ибадат иш адамдын өмүрүн узарткандай жана өмүрүнө береке бергендей эле ушунун карама каршылыгы күнөө иш адамдын өмүрүн кыскартат жана берекесин жоготот. Анан алымдар бул сөздөргө башка асарлардан, хадистерден бар да белгилүү да бул күнөө жанагы зына кылган аялдарда өмүрү кыска болот, бузукулукта жүргөн адамдардын өмүрүндө береке болбойт, жанан караңгылыкта, баледе жүргөн каяктагы жашоодо береке тапсын. Эми ушул берекенин качышы, өмүрдүн кыскарышы, көп нерсеге жетишпей калганын алымдар бир нече сөздөрдө айткан. Айрым алымдар айтыптыр, күнөөкөр адамдын өмүрү кыскары, эрте өлүшүнүн себеби бул берекенин жоголушу дептир. Адам жашайт, бирок ушундай өмүрү тез өтүп кетет. Эч нерсеге үлгүргөн эмес, эч нерсеге жетишкен эмес. Себеби өмүрүндө береке жок. Бул акыйкат дейт, бул чындык, бул күнөөлөрдүн таасирлеринин себебинен. Дагы бир топ алымдар айткан, бул чын эле өмүр кыска болуп кетет дейт. Себеби ырыскысы азайып кетет. Ырыскысы төгөнгөндөн адам өлөт. Сенин ырыскыңар кадимки жана ажалдай дейт. Ажал каерден барып кууп же жаны чыгып өлгөндөй эле ырыскысы төгөнөр менен адамдын дагы кош айтышып кете берет. Өмүр чындап эле кыскарат, кантип ырыскысы кыскаргандай эле. Аллах ырыскыны көбөйтүү үчүн себептерди койгондой эле өмүрдү дагы көбөйүп кыскарышына себептерди койгон. Мына ушул күнөөлөр, жамандык иштер өмүрдүн кыскарышына, берекенин жоголушуна себептер. Ал эми жакшылык иштер, сооп иштер, ибадат иштер, Аллахка моюн сунган иштердин баардыгы эмне өмүрдүн узарышына, берекенин болушуна себептер болуп саналат. Айрым алымдар айтышты, өмүр себептер менен узаргандай эле себептер менен кыскарат. Ырыскы, ажал, бакыт, бактысыздык, ден соолук, оору, байлык, жакырчылык баары тагдыр менен белгиленген. Бирок Аллах аларды себептер аркылуу аткарат деп атат да. Адам кандай себептер жасаса, мына ошондой. Жакшылыктын себептерин аткарган болсо, жакшылыгы кеңейе берет. Берекенин себептерин аткарган болсо, берекели боло берет. Өмүрдүн узарышынын себептери
аткарган болсо өмүр узары берет. Дагы бир топ алымдар айткан, күнөөлөрдүн өмүрдү кыскартууда таасири бар. Чыныгы жашоо жүрөктүн жашоосу экен деген. Мисалы, кээ бир адамдар кыска эле жашайт туугандар, 35 жаш жашагандар бар. Мына кээ бир алымдар 37 жашында өткөндөрү бар, 45 жашында өткөндөрү бар, 50, 60. Бирок ошол адамдын жашоосундагы эмгегин, кылган иштерин, жашоодогу ушу берекелүү жашаганын карасаң, 100 жылдык жашаган адамдын өмүрүндө кылган иштерди жасап койгон да. Кээ бир адамдар 100гө чыгат, эч нерсеге жетишпедим дейт, берекеси жок. Кээ бир адамдар таң каласың, тирүү болуп туруп бүгүнкү күндө сообу токтоп калгандар бар. Жашап атат, бирок өлүктөй да. Кээ бир адамдар 10 кылым мурун өтүп кеткен мына. Бүгүнкү күнгө чейин китептери окулуп, акыл насаат өрнөктөрү айтылып, аалымдар илим талап кылчулар пайдаланып, сөздөрүн, китептерин, эмгектерин элге жеткирип атат. Бүгүнкү күндө кабырда жаткан айрым адамдар бар, сооптору дагы деле жанагы үшөчүктей болуп, сооптор барып көбөйүп атат. Ал эми эки буту менен басып жүргөн жер бетинде тирүү адамдар бар, сооптор токтоп калган. Тирүү болуп токтоп калган. Неге? Себеби намазы жок, же кылган сооп иши жок, күнөөнүн үстүндө жүрөт. Же болбосо соопторду жазыла турган себептер жасабайт. Же жасап койгон соопторун куруп кетүүчү, жоготуп салуучу, бузуп салуучу кадамдардын үстүндө жүрөт. Алиге чейин ошодон чыга албай жүрөт. Кандай чоң айырма дейт. Ошон үчүн бул береке, өмүрдүн узак болушу, рызкынын кең болушу, Аллах таалам адам кайсы адамга тауфик, ийгилик, береке берип койсо, аз жашаса дагы, саз жашаптыр деп коет го, көп нерсеге жетишип кетет. Ал эми берекени алып койсо да, узак жашаса да эч нерсеге жетишпейт. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар, кээ бир күндөрдө адам ушул эртең мененки зикирин аткарып, намазын окуп, тахажжудун окуп, колдон келишинче жакшылык амалдарды көп кылса, пландап ошол күндө көп нерсеге жетишет. Таңкы убакытты туура пайдаланып, анан жалкоолук, кайдыгейлик, ныксыроодо, кош көңүлдө жүргөн, стрессте жүргөндөрү карасаңар, кантип таң атып, кантип кеч кирип атканын өзү да билбейт. Кантип айы, жумасы өтүп кетип аткан. Ай, бүгүн жума болуп калдыбы деп. Бир ай өтүп кетти, күнүн билбейт. Ошол абалдарды караш керек. Береке убакытта береке болбой атса, адам жашоосунда берекени сезе албай аткан болсо, Аллах менен болуп аткан мамилесин, ибадатын адам жакшы өзүн эсеп кысап кылып караш керек. Алымдар да эскерип атат, адамдын жүрөгү өлүп калса, тирүү болсо деле ал адам өлүктөй жашап өтүп кетет болду. Себеби бул Куран, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтү, бул вахий өлүктөрдү тирилтүүчү нерсе да. Кандай өлүктөр тирилтүүчү, өлүп калган, жашап жүрсө деле жанында жан өлүп кала турган нерсени тирилте турган нерсе. Куранда айтат: "Аваман кана майтан фахяйнаху" дейт. Өлүк нерседен биз тирилттик го. Курандын түшүшү, пайгамбардын келиши адам затына жаңы бир рухту, кайрадан жашоону кайтаргандын белгиси. Адам жашап жүрсө деле, жалганда жүрсө, бактысызда жүрсө, ал өлүк жашоодо. Ошон үчүн алымдар айткан, чыныгы жашоо бул адамдын жүрөгүндөгү жашоо. Мындай чыкканда Аллах менен өткөргөн убактың жүрөгүңдө ошол саламаттыкта, тынчтыкта, түнөктө, илим менен, зикир менен, Куран менен, шүгүр кылуу менен, мына ушул адамдын өмүрү такыбалыкта баш ийди, ушул өмүрлөрү адамга береке алып келет. Чыныгы таттуу, бактылуу өткөн өмүрлөр болуп саналат дейт. Мына ушулары адамдын өмүрүнө береке кошот. Ал эми Аллахтан жүз бурган, күнөөгө малынган адамдар өмүрлөрү текке өтүп кетет. Эч нерсени сезбей, берекенди сезбей, өмүрүндө сезбей өтүп кетет. Мына ошон үчүн баарыбыз колдон келишинче аракет кылалы. Аллахтан көп-көп дуа кылып, көп-көп суранып, Аллахым өзүң береке бер өмүрүбүзгө, убактыбызга, жашообузга, илимибизге, денебизге, көзүбүзгө, жүрөгүбүзгө деп. Береке качып кете турган болсо, Аллах сактасын, күнүбүздөн, жумабыздан, айыбыздан, жылыбыздан, өмүрүбүздөн пайда албай өтүп кетет. Тез эле өтүп кетет. Мына бул дагы бир дарт деп атат да, оорунун кесепети, күнөөнүн кесепети. Ушудан айыкпаса адам өзүн колго алып, оңоло албайт, ушу менен өтүп кетет дегенди эскерип атат. Аллах таалам баарыбызга акыйкатты акыйкаттай көргөзүп, аны бекем кармоого насип кылсын. Жалган жалгандай көргөзүп, андан оолак болууга насип кылсын. Жашообузду Аллах таалам берекелүү кылсын. Башка адамдардын жакшылыгына себепкер болгон жүрөгүбүзгө ихлас берсин. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды бекем ээрчүүгө, сүннөтүн бекем карманууга насип кылсын. Өзүн эскерип, зикир кылып, ибадатында чырайлуу ибадат кылууга бизге жардам берсин. Жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып жүрүүгө насип кылсын. Саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.